Чүйдө унаасын бейиттин үстүнө токтотуп алган айдоочунун кылыгы кызуу талкууга түштү. Чүй облустун Белоцкий айылындагы мүрзөлөрдүн биринде айдоочу жол тандабасын бейиттин үстүнө токтотуп койгон видео интернет желесинде тарап, кызуу талкуу жаратууда. Видеодо айдоочу унаасын түз эле көрүстөнгө айдап кирип, бейиттин үстүнө токтотконун көрүүгө болот. Автор жеринде түшүндүрүү ишин жүргүзүүгө аракет кылган. Анда жарандар билбестиктен бул кадамга баргандыгын билдиришкен. Окуянын чоо жайы такталууда. Это же просто земля. Это могила, брат? В смысле могила? Это могила? Так она же не огорожена. Ну, похоронена же. Там же ничего нету, просто земля. Я с этого села, брат. Извините. Зачем вы так делаете? Я говорю, этого я не знал. Я сейчас... Я докажу. Вот могила тут. Давайте полицию вызовем. Тут машиной топчет. Вы скажите, как узнать, что кто-то похоронен, а это не просто земля лежит? Это похоронено. Просто не успели огородить. Понимаю, мы не знали. Просто не успели огородить. Вы тоже поймите, как понять. Я буду жаловаться в министерство и дальше. Охренеть. Охренеть. Бишкекте экскаватордун айдоочусу жеңил унааны жабдыгы менен талкалап салды. Бишкекте жасалып жаткан жолдо экскаватор айдоочусу жеңил унааны жолду тороп алгандыгы үчүн жабдыгы менен талкалап салды. Окуя кечээ 20 сентябрда саат 17:50 чамасында болгон. Бул тууралуу Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Калинин менен Мичурин көчөлөрүнүн кесилишинде болгон окуядан жеңил унаа зыянга учураган, жабыркагандар жок. Экскаватордун айдоочусу 1997 жылы туулган жаран жана жеңил унаанын айдоочусу милицияга жеткирилген. Жеңил унаанын ээси арыз жазуудан баш тарткан. Бул факты боюнча майда бейбаштык боюнча протокол түзүлүп, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ошто аттракциондон кулап түшкөн 18 жаштагы кыз каза тапты. Бүгүн 21 сентябрда Ош шаарында эс алуу жайындагы аттракциондон кулап кеткен 18 жаштагы кыз каза тапты. Бул тууралуу өздүк булактар маалымдашты. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Кырсык Навои атындагы эс алуу багындагы аттракциондордун биринде болгон. 3 курбу кыз Викинг аталышындагы аттракционго түшүшкөн. Ойноп жатканда алардын бири 8 метр бийиктиктен кулап кеткен. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакырылган. Бирок ал ооруканага жеткирилгенге чейин алган жаракаттарынан улам көз жумган. Биз барганда кыз дем ала албай калган. Тилекке каршы кыздын жаны үзүлүптүр, деди дарыгер. Тез жардам кызматынын маалыматына караганда, чакыруу саат 13:14 келип түшкөн. Медицина кызматкерлери саат 13:17 окуя болгон жерге жеткенде кыздын каза болгону аныкталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул факты боюнча териштирүү башталганын ырастады. Нарында 30 метрлик шаурма даярдалып, элге бекер таратылды.
Нарын шаарындагы тамактануучу жай өзүнүн 2 жылдык мааракесин белгилеп, кала тургундарына узундугу 30 метрди түзгөн гиганттык шаурма бекер таратылды. Аймактык кабарчы билдиргендей, дасторконго тартууланган бул өзгөчө шаурма үчүн 25 килограмм эт, 70 даана лаваш, 20 килограмм картошка жана башка даам кошуучу азыктары пайдаланылган. Майрамдык иш-чарага 200дөн ашуун бала ата-энелери менен келип, алар үчүн атайын оюн-зооктор, концерттик программа жана белектер даярдалды. Бишкек-Ош унаа жолунда атайын жарык чагылдыруучу манекендер орнотулду. Стратегиялык мааниге ээ болгон Бишкек-Ош унаа жолунун эң кооптуу тилкелерине Кара-Балта шаарынан Төө Ашу ашуусуна чейинки аралыктарына атайын жарык чагылдыруучу манекендер орнотулду. Жолдон өтүп бараткан жаныбарлардын фигуралары жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлеринин манекендери айдоочулардын көңүлүн буруп, ылдамдыкты азайтууга өбөлгө түзөт. Бул чара жол кырсыктарынын алдын алуу жана унаа жолдогу коопсуздукту жогорулатуу максатында кабыл алынды. Мунун алдында жаңы окуу жылынын башталышына карата ушундай эле чагылдыруучу мектеп окуучуларынын манекендери айрым мектептердин жанындагы жандуу кесилиштерге орнотулган. Иш-чара Жайыл районунун жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмүнүн демилгеси менен ишке ашырылган. Кыргызстандык ырчылар Интервидение 2025 сынагында 2-чи орунду ээледи. Күн мурун Москва шаарында эл аралык музыкалык сынак Интервидение 2025 жыйынтыкталды. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, аталган престиждүү иш-чарада Номад триосу Кыргызстандын намысын коргоп, 23 өлкөнүн ичинен 2-чи орунду ээледи. Сынактын түз эфириндеги көрсөтүүсү 23дөн ашуун өлкөнү камтып, дүйнө жүзү боюнча миллиондогон көрүүчүлөрдү өзүнө тартты. Белгиленгендей, кийинки Интервидение 2026 сынагын өткөрүү укугу Сауд Аравиясына берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордун Эзелвейс тоо куткаруучулары аларча мамлекеттик жаратылыш паркынан Ауганстандык туристтерге жардам көрсөтүп, тоодон түшүрүштү. Министрликтин маалымат борбору билдиргендей, чет элдик эс алуучулар 20 августта Капчыгайдын шаркыратма тилкесине эс алууга чыгышкан, алардын бири бутун кокустатып алып, 112 кызматына маалымат билдирди. Жардам берүүгө нөөмөттөгү 5 куткаруучу түнү менен чыгып, алгачкы медициналык жардамын көрсөтүшкөн. Учурда абалы канааттандырарлык. Белгиленгендей, өзгөчө кырдаалдар министри Булбек Ажекеевдин тапшырмасы менен Аларча паркына куткаруучулардан нөөмөтчүлөр коюлган. Бишкек мэриясына арыктарды жана каналдарды тазалоого 67 миллион сомдук техника келди. Бишкек шаарынын мэриясына ирригациялык тармактарды реконструкциялоону, тейлөөнү жана башкарууну жакшыртуу, борбордогу дарыялардын нугун жана каналдарын тазалоо үчүн атайын техникалар берилди. Бул жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан ишке ашырылып жаткан Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорунун алкагында тапшырылганын мэриянын маалымат кызматы билдирди. 9 атайын техниканын ичинде экскаваторлар, самосвалдар, ылай соргоч жана канализация тазалоочу жабдыктары бар комбинацияланган жүк ташуучу бар. Алардын жалпы баасы болжол менен 67 миллион сомду түздү. Техникалар шаардык экосистеманы чыңдоого, ирригациялык тармактарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга жана абанын сапатын жакшыртууга багытталган. Бишкекте милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийбеген мас абалдагы жигит кармалды. Бишкекте мас абалында милиция кызматкерлерин ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, баш бербеген жаран кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 20 сентябрда саат 1:00 чамасында 2002 жылы туулган жаран мас абалында милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, агрессивдүү кабыл алып,
кызматкерлерге адепсиз сөздөрдү айтып, ээн баштык менен мамиле жасап, ошондой эле кызматкерлер кызматтык милдеттерин аткарып жаткан учурда активдүү каршылык көрсөтүшкөн. Аталган факты боюнча майда бейбаштык менен протокол түзүлүп, соттун чечими чыкканга чейин райондук башкармалыктын убактылуу камерасына камакка алынды. Урдөлөт ат жөнүн айтып койчу, тууган күн ай жылың. Иди нахуй. Атым айтып туруп, атым обращение кылчу. Тууган күн ай жылың толук. Иди нахуй, сен чыгып атабы. Телефон сендер силерде го. Иди нахуй. Иди нахуй. Спокойно. Кандай жакшы? Я фотограф. Алган бул. Ушул сүйлөшкөн я фотограф. Биз камера көргөн ачып көрсөйсүң, фотограф кегиле нахуй. Как сиге чыгам. Фотограф сиге чыгам. Фотограф чүкшү фотограф. Я катын да чыккан бар, сиген далды. Я потом не чекну минут, потом менен телефон. Потом деген. Ушул телефон. Сиген. Bitti hepsi. Oraya patlagan. Görüyor, şunu terbiye kamera ayet tülün yapın bilgilerle. Mısır nasıl tülün yapın? Doğum şuraya patlagan. Sıgen yerden görüyorum, boşluk patlagan. Men mısır dönüyor. Арбан арышты. Patlagan, машин ağışın gibi olsa kanala çıktı. Kanana kun ağışın gibi. Ne kadar gülüyorsun mu? Десин açtık duç. Patlagan, sıgen biliyorum. Eline namaz gibi. Kırgızistan'ın memleketinde şu an ne oldu? Şunlar mı? Şunlar mı? Kanında. Yapıda ağabeyinin olması. Nahı. Ne fotoğraf kamera görüyor musun? Bu cevap var. Ne fotoğraf canan aşırı. Şunu istemez. Sıgen fotoğraf canı fotoğraf. Tamam. Peki. Ya fotoğraf mı yok tabi. Yakın yaşlı çekiyor. Sıgen. Geldi mi? Bak ya oturuyor. Ya fotoğraf yok böyle mi neyim? Sıgen. Ben fotoğrafım nasıl mı? Ben bunu Sövme istemez. İdin nahı. Sövme Kaçından beri bayk edip kaldın ya fotoğraf. Sövme istemez. Kaçından beri bayk edip kaldın. Sövmemiş. Kaçından beri bayk edip kaldın. Kontak ya musul. Kontak ya fotoğraf. Sövme istemez. Tamam. Mesaj ol. Mesaj ol. Manara kılmam istemez. Mesaj ol. Manara kılmam istemez. Mesaj ol. Görüyorsun ne oldu? Oldu değil. Sıgen mi diyorsun? Anam var, su giderim dedin yer o. Az bak temperat balдар kaçsın.